Сиңдиси жөнүндө эме кыл. Сиң жаңы эле чыгып баштады. Мен деген тиги эжем деле какшып айтып жүргөн, бул деген ооруган адам эле ичиш керек эмес, муну профилактика катары любой адам ичиш керек. Ооругандан кийинки лечениянын не кереги бар? До этого ичиш керек деп эле эжем какшап жүргөн, анан баягы убакыт сааты чыкпай атканда. Жакында эле ошо сиңдим аркылуу билип калдык, ошону менен эле. Болбосо эжем 2 жылдан бери ичет ал. Давлениясы бар ал кишинин, жүрөгү деле ооруйт, бирок Кудайга шүгүр, баягы нормада жүрөт да, башы ооруйт негизи. Анан кичине баягы Силер постоянно ичет, э? Постоянно ичип жүрөт 2 жылдан Силер бери. ушинтип отуруп мирок суун ич деп силер айткан турбайсыңарбы? Больницадан чыгарып салганда. Иши Жок, кылса, ошол мирок сууга ишендим деди ошол кылса. мен ошо айтып атпаймынбы, мен подружкаларым дагы экөөсү биз группага барбыз жердин баары деле. Анан бирөө ичип атат экен да, анан бирөөсү жаман отзыв айтып атат да. Ал сууну деген жөн эле суу турбайбы? Аны жөн эле сатат турбайбы? Аны эмнеге ичип атасың? Анан эч кимден эч кандай ден соолугуна деле пайда келтирбей турбайбы дейт. Анан мен айтып атайын, бай, атын айтпай эле коеюн. Кандайсың сен? Кызык адам экенсиң. Сен мондай внушение менен, жакшынака ниет менен жөн эле крандан албай эле суу ичип көрсөң, ошол да сага дары болот. Не то, что мына бир бул сууну жиндебей эл. Простой сууну эле сатып алган жинди эмес да. Бул деген ушунчалык эме болгон деп эле баягы дискуссия болуп кетти. Анан берки ичип аткан аялдын кадимкидей эмеси түшүп калды да, баягы тиги жаман отзывдарды айтпай дейт. Болбогон эле суу турбайбы? Анан чоң акчага сатып аласыңбы, тыры десе деп калып атпайбы? Анан жиндейсиң го дедим. Сен эмнеге сен өзүң ичпегениң аз кезин бул ичип аткан кишини бузуп атпайсыңбы? Мунун деген аз көрдүңбү дедим. Бияктагы бүт бар компьютери бытыр-чытыр кетти. Десем эле берки кыз дагы эметип калды, подружкам, ой, короче, эми элдин баары ичип атпайбы, элдин баары эле жакшы болду. Бир эле жума болду. Анан башында 2 күнү moo жерим эле. Мен жизнь башым оорубаган кишимин да негизи. Анан эле moo жерим зырылдап резкиттин момундай катып ооруду да. Анан кийин кыйын болсо 15 мүнөт анан жоголтуп кетти. Анан деп кой эле жүрөм. Анан эжеме айттым, тиги ичип аткан эжеме, эже башымды ооруп калып атат временами десем, ошондой болуш керек деди. Это не переживай, нормально деп койду. Анан кийин бир аз суу сатат экен да, бооз кургатат экен кадимкидей. Анысын байкадык. Анан кийин 2 күн өттү, башыбыз токтоду. Тяжесть, мындай денем тяжесть болуп калды да, кадимки оор сезип, баягы муундарым мындай ноойт эткенсип кичине ооругансып калат, бирок мындай катуу ооруган жок меникичи. Бирок я бияктан лестницадан подниматься кылганда сезем да, дайыма дыкылдап эле жүрөм. Бул ичкенден кийин өзүмдү утма эле бир мешок менен көтөрүп келаткандай чыгып атам. Эми Кудайым буйрса тиги эметип атабыз, баягы ниет коюп атабыз. Организм уже сиңип барып. Ошентени жакшытан ооруат ошо. Анан ушу тяжесть болгонунан мен ойлонуп калдым, тоже вода депчи. Потому что в любом случае. Азыр эми бул экинчи сууга өткөндө экинчи суу дагы ошондой обострение, даже мындан да күчтүү болот да, унутуп. Бала кездеги оорунун баарын сезесиңер да мындачы. Кудай буйрса, бул мына ичилет дагы өзүмдүн. Iya, Мурлор чүмүш. Негизи мен бала кезегимде баягы полиартрит болуп, мамабыздан баягы генетически өткөн да. Анан баягы деген көлдүн ичинде баткак бар го. Биз бала кезекте мамам ошону баткакты казанга ысытып алып туруп, анан баягы буттарын деме жасаган да. Жапчы. Ошондон кийин анан чоңоюп калдык, уже баягы переходной возрастын өтүп кеттик. Анан мне кажется, ошол оорудун анан мамам да каза болуп калды кийин. Анан ал ооруну деле унуттук уже. Ошон менен анан ооручу деле эмеспиз да. Просто факт, эми баягы ден соолукту караш керек, антиш керек, митиш керек десе, өткөндө жана жировой гепатоз деп чыгарды деп айтып атпадым эле врач. Эми аз биздин Кудайым сактасын, врачтарга барсаң комедия экен да. Я никогда не обращалась. Биз поликлиникада эмебизди билбечүбүз. Участковый врачыбызды. Анан кийин кой деп быйыл кичине беспокойство болуп калгандан УЗИге түштүк, анализ тапшырдык, жолдошуна. Нету жирового гепатоза. Жок, мен эми анан ушундан анан башта анан тиги Русланга айтып, мен уже тияка барып дарылангым келбей калды. Алардын сүйлөгөндөрүн угуп алып, после анализдерди айткандан кийин элечи комедия да. Өздөрү айтат, өздөрү кайра карама каршы эмесин айтат.